Бейиш нуру. Убакыт өтүп, коом алмашып, аалам өнүгүп баратат. Жашообуз барган сайын оңолуп, жеңилдеп жатат. Ошого жараша биз мусулмандарда аял болсун, эркек болсун, жүгүбүз жеңилдеген сайын мүнөзүбүз да, сабырыбыз да, мүдөөбүз да жеңилдеп баратат. Атүгүл жоголуп да кетип атат кээде. Мындай касиеттеги биз адамдар диндин өкүмдөрүн комфорт катары колдонуп калдык. Напсиге жаккан, көңүлгө ылайыкташкан, оңой тарабын гана карманып, бул кармануубузга да аят хадистердин маанилерин бурмалап, далил катары колдонуп, айтор тарыхтын эң эле эрке үммөтү деген наамга татып бараткандайбыз. Мусулман аял заты эрке үммөт болуп калса, албетте ислам дининин келечеги коркунучка кабылат. Мындай эрке үммөт деген абалдан кантип чыгабыз? Канткенде чыныгы момун аял, момун эркек, чыныгы үммөт деген наамга татыктуу боло алабыз? Бул суроонун жообун өмүрү өрнөктүү болгон сахаба аялдын жашоосу аркылуу бергенге аракет кылалы. Даяр болсоңуздар, баштадык. Динди толук карманган Милхан кызы Румайса. Сахаба аялдардын арасында аттын кашкасындай таанымал аял. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 10 жыл бою үзгүлтүксүз кызмат кылуу шарапатына ээ болгон Анас бин Маликтин разияллаху анху энеси. Куттуу сахабалардан айтылуу Азирети Талха разияллаху анхунун жубайы. Анын аты Сахла, Румайса, Кумайра, Румайла, же Унайфа деп да айтылып жүрөт. Бирок Умму Сулайм, Румайса деген аттар менен таанылган. Мадинадагы Хазрач уруусунун Нажран уулдарынан болгон Милхан бин Халиддин кызы. Апасы Малика бинти Малик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн шейит кеткен атактуу сахаба Харам бин Милхан разияллаху анху анын иниси. Ал эми Кыбрыс, Кипр аралын фатх кылуу учурунда шейит кеткен Умму Хирам сиңдиси болчу. Hazreti Умму Сулаймдын, Румайсанын Мадинада канчанчы жылы төрөлүп, канча жашында көз жумганы тууралуу так маалымат жок. Исламды кабыл алганга чейин өзүнүн уруусунан Малик бин Надырга турмушка чыккан. Андан Анас аттуу уулдуу болот. 2268 хадис ырваят кылып, эң көп хадис ырваят кылуучулардын 3-чүсү болгон куттуу сахабалардын белгилүүлөрүнүн бири Анас бин Малик разияллаху анху мына ушул зат. Румайса разияллаху анха Мадинага исламият таркай баштаган мезгилде алгачкылардан болуп ыйман келтирген. Бирок күйөөсү Малик мусулманчылыкты кабыл кылган эмес эле. Румайса мусулманчылыкты кабыл кылып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баят кылган мезгилде, тагыраак айтканда ислам дининин өкүмдөрү менен гана жашайм деп сөз берген кезде, күйөөсү Малик жанында жок болчу. Үйгө келип, аялынын исламды кабыл кылып алганын билип, ага "Сен эмне диниңден чыктыңбы, адаштыңбы?" дейт. Румайса "Жок, мен динден чыккан жокмун, адашкан да жокмун. Бирок биздин шаарга келген затка, тагыраак айтканда Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирдим" деп жооп кайтарат. Уулу Анаска да ислам динин түшүндүрө баштайт. Жашы кичине баласына күбөлүк келмесин үйрөтөт. Аллах Тааладан башка кудай жок экенине жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси экенине ишенүүгө чакырат. Күйөөсү Малик муну көрүп жини кайнап, "Баламды динсиз кылып жатасың, бузуп атасың, бул ишиңден баш тарт" деп кыйкырат. Румайса "Мен аны бузган жокмун" дейт. Малик Румайса разияллаху анхунун исламдан баш тартпай турганын түшүнгөн соң, ага таарынып, Шам, азыркы Сирия тарапка жолго чыгып кетет. Жолдо баратып душманына кезгелип, анын колунан ажал табат. Ошентип Румайса разияллаху анха жесир калат. Ал күйөөсүнөн көп жакшылык көргөн эле. Уулу Анасты багып чоңойтуп, эрезеге жеткирип, жыйындарда сөз сүйлөп, өз ордун тапканга чейин эч кимге турмушка чыкпайм деп өзүнө өзү сөз берет. Бир канча убакыт жесир калат. Ушул жерден да жалгыз бой эне баласынын тарбиясына маани берүү канчалык зарыл экенин көрсөк болот. Байкасак, жалгыз тарбиялаган баласы кийин эң көп хадис ырваят кылуу менен ислам дининин маанилүү бөлүгүнүн бизге чейин жетип келишине себепчи болгондордун катарынан орун алган. Азирети Румайсанын күйөөсү дүйнө салгандан кийин Мадинада өз уруусуна башчылык кылган чебер жаачы Талха бин Убайдулла анын колун сурап келип калат. Талха колунда бар кадыр барктуу адам эле. Бирок исламды кабыл элек болчу. Ал дагы уруусундагылар сыяктуу эле буттарга сыйынчу. Мындан улам Азирети Румайса анын сунушуна жооп кылып мындай дейт: "Мен сунушуңа каршы эмесмин, сендей адамга жок деп айта албайм.
бирок сен мушриксиң. Мен болсом мусулманмын, алхамдулилла. Эй Талха, сен бул буттардын сага пайдасы да, зыяны да жок экенин билбейсиңби? Сага пайда зыяны тийбеген бир ташка кантип сыйынып жүрөсүң? Сен Кудай деп сыйынып жаткан бул жыгач буттар дарак болуп жерден чыгат. Андан соң аны бир жыгач уста кескилеп, жонуп иштетет. Ушундай бир колдо жасалган жыгачтын кесиндисине сыйынуудан уялбайсыңбы? Азирети Румайса разияллаху анханын айткандары Талханын жүрөгүн болк эттирет, катуу таасирленет. Азирети Румайса разияллаху анха сөзүн улай: эгер мусулман болуп, Аллахтан башка жаратуучу жок экенине жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын кулу жана элчиси экенине күбөлүк берсең, сага турмушка чыгам. Бул үчүн махыр да сурабаймын, деп айтат. Талха андан мөөнөт сурайт. Ойлонуп бир чечимге келүү үчүн изденүү жолуна түшөт. Исламдын акыйкат дин экенин жана буттарга сыйынуунун ката экенин аңдап билип, мусулман болом деген чечимге келет. Көп өтпөй кайра келип, Румайсага: мага берген сунушуңду кабыл кылдым. Аллахтан башка Кудай жок экенине жана Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси экенине күбөлүк беремин, деди. Азирети Румайса Талха разияллаху анхунун бул улуу иши үчүн ыраазы болуп, жүрөгү жылып, ага турмушка чыгууга макул болот. Жанында жүргөн эрезеге жеткен уулуна кайрылып: анас балам тур. Талха экөөбүздүн тоюбуз үчүн эмне керек болсо баарын даярда, дейт. Ошентип, Азирети Румайса менен Азирети Талханын никеси кыйылат. Азирети Талха менен үйлөнгөндөн кийин Абу Умайр аттуу эркек балалуу болушат. Атасы буга жете албай сүйүнөт. Бул баланын капаста карап баккан бир таранчысы бар болгон. Таранчысы өлүп калганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баладан: "О Абу Умайр, таранчың эмне болду?" деп тамаша кылганы бар. Азирети Румайсанын аял катары даражасынын улуулугун көрсөткөн, азыркы күндөгү эже карындаштарга өрнөк боло турчу дагы бир окуясы бар. Кызык болсо жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Бир күнү Талха үйдө жок кезде уулу Абу Умайр катуу ооруп, чарчап калат. Румайса баланы жууп, кепиндеп, жыпар-жыттардан сээп, үйдүн бир четине үстүн жаап коюп коет. Анан үйдөгүлөргө уулунун өлгөнүн Талхага мен гана айтам, башка эч бириңер сөз ачпагыла, деп эскертет. Кеч кирет. Талха разияллаху анху үйүнө кайтып келип: балам кандай, деп сурайт. Румайса разияллаху анха болсо: балаңдын оорусу басылды, жаны жай алып калды окшойт, деп айтат. Азирети Талха анын айткан сөздөрүнөн бала чындап эле айыккан окшойт деген ойдо калат. Румайса разияллаху анха кечки тамакты сонун кылып даярдайт. Күйөөсү орозо болчу. Ага тамагын берип, бурсагын тойгузуп, черин жазып, маанайын көтөрөт. Өзү болсо аябай жасанып, сулууланат. Жолдошуна маанайы ачык көрүнүүгө аракет кылды. Андан соң экөө бирге болушуп, аялдык милдетин аткарат. Таң сөгүлгөндө Талха разияллаху анху мечитке барайын дегенде Азирети Румайса ушундай дейт: "О Талха, могу кошунанын кылган жоругуна карабайсыңбы?" "Эмне болду?" деп сурайт Талха. "Менден аманатка бир нерсе алышты эле. Аны кайра алып алсам, неге алдың деп ыйлап атышат", дейт. Азирети Талха: "Ошондой да болмок беле, кызык го", дегенде ушуну эле күтүп турган жубайы мындай дейт: "О Талха, дал ошол сыяктуу эле Аллах Таала бизге берген аманатын кайра алды. Умайр Аллахтын жанына кетти", деп баласынын өлгөнүн угузат. Муну укканда Талха: "Инна лиллахи ва инна илайхи роджиун. Аллахтан келдик, кайра ага кайтабыз", дейт. Андан кийин багымдатка мечитке чыгып кетет. Намаздан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баласынын чарчап калганын жана аялы менен болуп өткөн окуяны айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо: "Аллах Таала бул түнүңөрдү силер үчүн куттуу кылды", деп экөөнү дуа кылат. Ошол түнү Румайса разияллаху анхунун боюна бүтөт. Бала Румайса Аллахтын элчиси менен бирге катышкан бир согушта төрөлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага Абдулла деген ысым ыйгарып, ал үчүн дуа кылат. Бул дуанын берекеси менен Абдулла бин Талха 7 же 9 уулдуу болот. Баары тең Куран жатташып, хафыз болушат. Умму Атия разияллаху анха аттуу сахаба аял мындай деп эскерет: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга биз аялдар мусулманчылыкты кабыл кылганда өлүккө кыйкырып өкүрүп ыйлабайбыз деп сөз бергенбиз. 5 аялдан башкасы берген сөзүндө туралган жок. Алардын бирөөсү Румайса болчу." Румайса разияллаху анха динге өтө бекем, таква жана сабырдуу эле. Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи вассалам аябай жакшы көрүп сыйлачу. Жасаган тамагынын бир бөлүгүн сөзсүз ага жөнөтчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага жаңы көчүп келген убак эле. Ошол учурларда Азирети Аюб аль-Ансаринин үйүндө турчу. Жардамдашаар кызматчысы да жок эле. Мусулмандардын ар бири
алынын жетишинче Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассалам белектерин тартуулап жатышты. Румайса белек берейин десе эч нерсеси жок экен. Анан 12-ге жаңы эле толгон уулу Анасты Талха менен бирге колунан жетелеп алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алып келишет. О Аллахтын элчиси, Анас адептүү, зээндүү бала. Уруксат этсеңиз, сизге кызмат кылсын. Татыксыз түрдө сизге белек кылып жатам. Мага уул, сизге кызматчы болсун, дейт Румайса разияллаху анха. Анас бин Малик мындай деп эскерет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенден тартып, акыретке көчкөнгө чейин ага үйүндө жана жүрүшкө чыкканда кызмат кылып жүрдүм. Жасаган туура эмес ишим үчүн неге андай кылдың деп, же болбосо аткарбай койгон милдетим үчүн неге аткарган жоксуң дегенин бир да жолу уккан жокмун. Атүгүл бир күнү Анас бин Маликти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жерге жөнөткөндө үйгө кеч келип калат. Апасы Румайса разияллаху анха үйгө эмнеге кеч келдиң деп сурайт. Hazreti Anas пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени бир ишке жөнөткөн эле дейт. Алганда иш деп сураганда, ал ортобуздагы сыр, айта албайм деп жооп берет. Бул жоопту уккан апасы Расулуллахтын сырын бекем сакта балам деп эскертет. Hazreti Румайса куттуу сахабалардын жубайлары сыяктуу жихадтардын көбүнө катышкан. Керек болгон учурда кылычын колуна алып, кармашуудан да кайра тарткан эмес. Ар бир согушта жан үрөп кызмат кылган. Ухуд согушуна катышып, мушриктердин кошуунуна каршы согушкан аскерлерге кызмат кылды. Күйөөсү Hazreti Талха көз атар окчу жана эр жүрөк аскер болгондуктан дайыма Расулуллахты айланчыктап, жанынан чыкпай коргойт эле. Уулу Анас разияллаху анху жаш жеткинчек болгонуна карабастан бул согушка алда келет. Чанаштарга суу толтуруп, апасы Румайса менен Hazreti Айшага берип жатты. Кан күйгөн согуш. Бир маалда аскерлер дүрбөлөңгө төшүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таштай катышат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында каккан казыктай болуп, жарым карыш алыстабаган 12 жолдошу менен туруштук берип жатты. Бул үрөй учурган согуш маалында Hazreti Айша менен Hazreti Румайса чанаштарды артынып алып, аскерлерди аралай чуркап, тынбай суу ташып жүрүштү. Жаралангандарга суу ичирип жатышты. Чанаштар бошогондо шамдагайлык менен кайра келип, суу толтуруп, кайрадан сууну алып учуп жөнөшөт. Жараат алгандарга суу берип, жарасын таңуу менен алек болушту. Хандак согушунда болсо бардык балдар менен бирге чеп сыяктуу бир үйдө коргоо астында калышат. Хижраттын 7-жылы тактап айтканда 629-жылы Хайбар согушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коштоп жүрдү. Жеңиштен кийин колго түшкөндөрдүн арасында Hazreti Safiya да бар эле. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жубай болуу шарапатына ээ болот. Ошол мезгилде келин болгонго чейин Hazreti Safiyаны Румайсага үйүнө аманат катары калтырышат. Румайса разияллаху анха Меккенин фатхында да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу болгон. Андан кийин Hazreti Румайса разияллаху анха Хунайн согушуна да катышкан. Бул мезгилде боюнда Абдуллах бар эле. Буга карабастан колуна канжар алып, ар бир жагдайга даяр турду. Согуш жүрүп жатканда күйөөсү Hazreti Талха разияллаху анху жылмайып Аллахтын элчисинин жанына келет да: "О Аллахтын элчиси, Умму Сулаймдын, башкача айтканда Румайсанын канжарын көрдүңүзбү?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Румайсага кайрылып: "О Умму Сулайм, бул канжар менен эмне кыласың?" деп сурайт. Румайса: "Мен канжарды бүгүнкү күнгө даярдап жүрдүм. Мушриктердин бирөөсү жаныма келип эле көрсүнчү, муну менен курсагын жарып алам", дейт шердене. Кызыл кыргын болуп жаткан согуш талаасында жүрөгүнөн от жанган эр жүрөк баатырларды да озуп өтүп, алдыда жүрдү Румайса. Хунайн согушунда мусулмандардын катарында бир башаламандык чыккан кезде Румайса разияллаху анху чегинбей канжарын шилтеп, арыстандар сымал душмандар менен кармашкан. Колуна канжарын кармаган бойдон Расулуллахка келип: "Эгер уруксат берсеңиз, дүрбөлөңгө түшүп, сизди таштай качкандарды да өлтүрөйүн", дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага жооп катары: "О Умму Сулайм, Аллах бизге жардам берди жана жеңиш тартуулады", деп айткан. Hazreti Румайсанын фазилеттери өтө көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана анын куттуу жубайларына көп кызмат кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал тууралуу: "Түшүмдө бейиште жүрүптүрмүн. Карасам, Талханын жубайы Румайсада ал жакта экен", деп айтканы бар. Румайса Расулуллахты абдан жакшы көрүп сыйлачу. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам да аны жана үй бүлөсүн абдан жакшы көрөр эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын апасы Амина энебиз Мадиналык болгондугу үчүн Hazreti Талхага таяке деп кайрылып урмат көрсөтчү. Ал эми Hazreti Румайсада жана анын сиңдиси Умму Хирамда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таежелеринен болуп кетет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Румайсанын үйүнө барып, ал жакта адат боюнча кайлула кылып, түшкө жакын бир аз уктачу.
Намаз убагы киргенде чийден жасалган жай намазды жайып, анын балдары менен бирге намаз окучу. Азирети Румайсанын уулу Анас бин Малик разияллаху анху башынан өткөргөн бир окуяны мындай деп баяндайт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Мадинага жан келген мезгилде мен кичинекей бала болчумун. Апам Азирети Талхага турмушка чыккан эле. Талха абдан кедей болуп калат. Анткени болгон байлыгын Расулуллахка белек кылган эле. Пайгамбарыбыз болсо кедей кембагалдарга садака катары таратып берүүсүн айтат. 1-2 күн бою тамак жебей өткөргөн күндөрүбүз да болот эле. Бир күнү апама бир аз арпа келип калат. Аны ун кылып, 2 нан жасайт. Кошунасынан бир аз сүт сурайт. Талханы дагы чакыр бирге жейли дейт. Мен болсо сүйүнгөн бойдон жөнөдүм. Барсам, Аллахтын элчиси сахабалары менен олтуруптур. О Аллахтын элчиси, апам сизди чакырып атат дедим. Алар ордуларынан турушту. Сахабаларына да жүргүлө деди Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Үйгө жакындадык. Талхага бир нерсе даярдадыңбы? Бизди чакырыптырсың, деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. О Аллахтын элчиси, кечетен бери эч нерсе жей элекмин. Үйдө жей турган эч нерсе деле жок болчу, деди. Анда Румайса бизди эмнеге чакырды экен? Үйдү бир карап көрчү, дейт. Талха үйүнө кирет. Румайса разияллаху анха: 2 арпа нан бышырдым. Кошунадан бир аз сүт сурадым. Анасты сени чакырып келүү үчүн жөнөткөн элем, деди. Азирети Талха сыртка чыгып, Румайсанын айткандарын айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: эч нерсе эмес, үйүңө кирели, дейт. Келген меймандар Талха жана мен үйгө кирдик. Нанды дастарконго коюшту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу колдорун нандын үстүнө коюп манжаларын ачты. 10 кишини чакыргыла деди. Чакырдым. Отургула да бисмиллах деп манжаларымдын арасынан жегиле, деди пайгамбарыбыз. Келген 10 киши нандан алып жешип баары тоюшту. Дагы 10 киши чакыргыла, деди. Мен 10 кишини чакырдым. Алар да баары тоюшту. Мына ушинтип сахабалардан 73 киши келип жеп баары тоюшту. Аягында үчөөбүз жеп, биз да тойдук. Андан соң нанды апама Румайсага беришти да: ал, аш болсун. Кимге кааласаң жедир, деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Азирети Румайсанын үйүнө көп барчу. Ал жакта эс алар эле. Бир күнү эс алайын деп уктап атканда, куттуу чекеси тердеп чыгат. Румайса разияллаху анха бешинесинин терин арчый баштаганда ойгонуп: "О Умму Сулайм, эмне кылып жатасың?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз: Румайса: "О Аллахтын элчиси, береке болсун деп бешенеңиздин терин 100 арчы менен алып жатам. Муну сактаймын", деп жооп берет. Азирети Румайса Расулуллахтын куттуу терин ушинтип 100 арчы менен топтоп бир айнек идишке сактачу. Дагы бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Умму Сулаймдын, башкача айтканда Румайсанын үйүнөн бир суу куйган чаначынын оозунан сүт ичкен эле. Румайса разияллаху анха бул чаначка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу оозу тийген деп береке болсун деп сактап коет. Кийин ал чаначты колдонгон эмес. Азирети Румайса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көп кызмат кылды. Пайгамбарыбыз да Азирети Румайсаны дайыма урматтачу, ага көп дуа кылган. Румайсага анын үй бүлөсүнө жана бала чакаларына жакшылык, береке тилеп батасын берген. Азирети Румайса уулу Анас бин Маликти Аллахтын элчисине кызмат кылсын деп тапшырып жатканда, Анаска батасын берүүсүн өтүнөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Анаска өмүрү узун, мал мүлкү балдары көп болсун, жана жеткен ар бир нерсеси берекелүү болсун деп батасын берет. Аллахтын элчисинин дуасынын берекеси менен Анас бин Малик 103 жашка толуп 80 балалуу болгон. Алардын 78-и эркек, 2 эле кыз болгон. Мал мүлкү да абдан көп болчу. Азирети Умардын халифалык доорунда фикх илимин үйрөтүү үчүн Басрага барып, хижри 91-жылы, милади 710-жылы Акка моюн сунган. Азирети Румайсанын бир тууган энеси Харам бин Милхан жана бир тууган сиңдиси Умму Хирамда Аллахтын элчисинин мактоосуна арзыган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда Румайсанын үйүнө тез-тез барышынын себебин сурашканда мындай деген: "Мен Румайсага боорум ачып атат. Анткени анын бир тууган энеси мага көмөктөшүп жүрүп шейит кетти." Азирети Румайсанын сиңдиси Умму Хирамдын үйү пайгамбарыбыз зыярат кылган шарапаттуу үйлөрдөн болчу. Кээде кайлуулаа үчүн ал жака да барып уктар эле. Бир күнү уйкудан ойгонуп, Умму Хирамга жылмайып мындай дейт: "Үммөтүмдөн бир бөлүгүнүн кемелер менен сапарга чыгып, капырлар менен согушуу үчүн аттанганын көрдүм." Умму Хирам бул кабарды укканда: "О Аллахтын элчиси, мага дуа кылчы. Мен да алардын катарында болоюн", дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Раббим, муну да аларга кош", деп дуа кылат. Азирети Муавия разияллаху анхунун мезгилинде Умму Хирам күйөөсү экөө кеме менен Кыпрыска, Кипрга жихадка жөнөйт.
ал жактан аттан кулап түшүп шейит кеткен. Бир жолу Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ажылык кылуу үчүн Меккеге карай сапар тартаарда Румайсага мындай дейт: "О Умму Сулайм, быйыл биз менен ажылыкка барбайсыңбы?" Ал болсо: "О Аллахтын элчиси, күйөөмдүн 2 улоосу бар эле. Бирөөсүн өзү алды, ал эми бирөөсүн болсо балам алды. Экөө тең ажылыкка кетип атат. Мага болсо улоо калган жок" дейт. Мындан улам сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Румайса разияллаху анханы куттуу жубайларынын төөсүнө мингизип ажылыкка алып барат. Жолдо аялдардын төөлөрү артта келе жаткан эле. Төө айдаган Анжаша аттуу сахаба төөлөр бат жүрсүн деп шайыр ыргагы бат ырларды ырдай баштайт. Себеби төөлөр күнүн тездигинен ыргагынан таасирленип, ылдамдыгын тездетчүү өзгөчөлүгү бар эле. Төөлөр жорголой баштайт. Баары ыраазы болуп баратты. Анткени төөлөр канчалык бат жорголосо, ошончолук тез жетишмек Меккеге. Бирок боло алган сүйүнбөгөн бирөө бар эле. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам болчу. Ал эмне үчүн кыжаалат болуп баратты? Себеби төөнүн үстүндө төөнү минип көрбөгөн, назик зат болгон аялдар бар болчу. Аларга зыян келип калышынан кабатыр болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал саллаллаху алейхи вассалам Анжашага карап, тарыхта алтын тамга менен жазылып калган, азыркы күндө болсо ар бир эркек телефонунун паролундай жаттап алып айтып жүрө турган ушул сөздөрдү айтат: "О Анжаша, абайла, төөнүн үстүндөгү хрусталдар ысынып калбасын. Азыркы күндө бул осуятка аба менен суудай муктажбыз." Азирет Румайса бала тарбиясы жаатында терең маалыматка ээ болчу. Өтө күчтүү балдар психологу болчу. Мындайча айтканда, балдарга өтө жакшы таалим тарбия берип өстүрчү. Бүгүнкү күндө бала тарбиясы көпчүлүктү түйшөлткөн ары катаал, ары татаал маселеге айланып, көпчүлүктүн көңүл чордонунда. Ар түркүн китептер жазылып, кутурулуп, ар кандай иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп жатат. Бала тарбиясы жаатында эмгектенген адистерди аскан психолог, педагогдор сөз сүйлөп, кеп кеңешин берип келет. Бирок биз мусулман калкы кимди үлгү тутуп, кимди ээрчишибиз керек? Албетте аң сезимдүү, парасаттуу мусулман катары биринчи кезекте сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жана анын жолун жолдогон сахабаларды, табииндерди, улуу аалымдарды ээрчүүгө тийишпиз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларым жылдыз сыяктуу, кимисин ээрчисеңер туура жолду табасыңар деп айткан. Демек, бала жыты намаз болуп турган энелер жана болочоктогу энелер дагы Азирет Румайсадан үлгү алышса, Азирети Анастай үммөткө тете уулду тарбиялап чыгарына шегибиз жок. Азирети Анас энесинин берген тарбиясы боюнча эмне деп айтканын билесизби? Ал ушундай дейт: "Аллах Таала апамды сыйлыктарына бүлөсүн. Мага абдан жакшы карап, эң жакшы тарбияны берди. Инсандын эң биринчи устаты жана эң таасирдүү мугалими анын энеси" деп бадыйы заманда эненин орду канчалык маанилүү экенин баса белгилеген. Азирет Румайса хадис илиминде да терең кеткен. Ал дагы бир нече диний маселелерди чечип, сахабалар жооп таба албаган бир канча махрам маселелерге, тактап айтканда үй бүлөдөгү аял эркек мамилелери боюнча суроолорго жооп берген. Румайса разияллаху анхадан Азирети Абу Хурайра, уулу Анас бин Малик, Азирети Абу Салама жана Азирети Амр бин Ас өңдүү сахабалар хадис риваят кылышкан. Бир жолу Азирети Абдуллах ибн Аббас жана Азирети Зайд бин Сабит бир маселе боюнча эки ача пикирде болуп калышат. Келип Румайса разияллаху анхадан сурашат. Румайса экөө тең канааттана турган жоопторду берип, маселени чечип берет. Ал махрам маселелерди Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан суроодон тартынчу эмес. Анткени ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таежеси болчу. Бир күнү ааламдын сыймыгы сахабалар менен отурган кезде Али Имран сүрөсүнүн 92 аятын окуду. "Силер өзүңөр жакшы көргөн нерсени Аллах жолунда сарптамайынча жакшылыкка жете албайсыңар. Силер эмнеден кайрымдуулук кылган болсоңор, чындыгында аны Алла билүүчү." Аят Талхага катуу таасир этти. Өзүнө эң жаккан нерсени бере албай калуу, толук ыйман келтиргендерден болбой калуу коркунучу аны курчап алды. Чындыгында Талха разияллаху анху үчүн өтө оор болчу толук ыймандуулардан болбой калуу. Бир саамга ойлонуп, жүрөгүнүн түпкүрүнө кулак салды. Ал үчүн сүйкүмдүү мүлкү кайсынысы эле? Дароо Мадинанын мей кайнаткан ысыктарында барып эс алган курма багындагы үйү эсине келди. Ойлонбостон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мындай деди: "О Аллахтын элчиси, менин эң көп сүйгөн мүлкүм бул курма багым. Аны Аллах жолунда бердим." Үйүнө барды Талха разияллаху анху. Аялы Румайса курма багында көлөкөлөп отурган болчу. Румайса күйөөсү Талханын бакчанын сыртында күтүп турганын көрүп түшүнбөй: "О Талха, эмне үчүн ал жакта турасың, кирбейсиңби?" деди. Талха разияллаху анху: "Мен кире албайм эми" деди.
Румайса таң калып, эмнеге? Бул бакча биздики эмеспи деди. Талха разияллаху анху: Жок, эми бул бакча биздики эмес деди. Анан өзүңөргө жаккан нерсени Аллах жолунда бербесеңер, толук момун боло албайсыңар деген маанидеги аятты окуп, бакчаны Аллах жолунда берип салганын айтты. Стоп. Ушул жерден ойлонуп көрөлү. Азыркы күндө күйөөңүз ушундай бир иш кылса эмне кылмаксыз? Азаматсыз деп алкамаксызбы? Же башымды оорутпа деп күйөөңүздүн чечимине каршы чыкмаксызбы? Эмнеси болсо да жообуңузду өзүңүздө сактап тура бериңиз, о менин бир тууганым. Анткени Румайса разияллаху анха күйөөсү Талха разияллаху анхунун бул сөздөрүн уккан соң бир суроо узатты. О Талха, бул бакчаны экөөбүз үчүн садака кылдыңбы же өзүң үчүн эле садака кылдыңбы? Экөөбүз үчүн, деди Талха разияллаху анху. Румайса разияллаху анха Талханы карап туруп ушундай деди. Аллах сага ыраазы болсун, о Талха. Ишенип кой. Мен да дал ушундай кылмакмын. Кое тур. Мен да сени менен кетем, деди да дароо ордунан туруп, үйүнө да, салкын бакчасына да кыл чайып карабастан чыгып кетти. Ошентип, бул үй бүлө убактылуу утурумдук мүлкүн түөлүктүү Аллах жолунда берип салды. Чирип жок болуп кете турган бакчасын садака кылуу менен бул дүйнөнүн эмес акыреттин бейиш бакчаларына айлантты. Бул бакча азыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын равзасынын ичинде. Тактап айтканда, Мадинадагы Наби мечитинин ичинде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын жанында. Жогорудагы суроону кайрадан узаталы, урматтуу эже карындаштарга. Сиздин да күйөөңүз үйүңүздү же үйүңүз сыяктуу баалуу бир мүлкүңүздү Аллах жолунда берип салса, кандай кабыл алмаксыз? Чынында андай чоң кайрымдуулук кылып салуу оор. Бирок азыркы күнгө чейин айымдар Румайса энебизчелик курманчылык кыла албаса да, заманыбызга жараша деңгээлибизге ылайык курманчылык кыла алат. Азыркы күндө ар бир айымдын жүрөгүнөн түнөк тапкан эс алуучу курма бакчалары бар. Кээ бирлеринин курма бакчасы күйөөсүнүн көңүл буруусу дыккаты. Ооба, кээ бир айымдар күйөөлөрүнүн дайыма жанында болушун, эмне болсо да анын айтканын кылып, көзүн карап турушун каалайт. Румайсадай курма бакчасын берүүнү сизден эч ким талап кылбайт. Болгону күйөөңүздүн дин кызматын кыла алышы үчүн, же болбосо акыйкат жолунда үйдө эмес, мечит медреселерде дагы да көбүрөөк убакыт өткөзө алуусу үчүн ага тоскоол болбой, аны улуу акыйкат жолдон тоспоңуз. Мына ошол сиз үчүн курма бакчаны берген сыяктуу болуп саналат, иншалла. Ошол эле кезде кээде динге ылайык келген, бирок сиздин напсиңизге жакпаган нерселерге дуушар болуп калган кезде, напсинин ыраазылыгын эмес, Алланын ыраазылыгын тандоо бул Румайса энебиздин жолун жолдоо болуп саналат. Көпчүлүгүбүз азыр диндин эрежелерин комфорт катары колдонуп калдык. Напсиге жакса тутунабыз, жакпаса зарыл эмес нерседей шылтоолорду издеп, аны четке какканга аракет кылабыз. Мисал алсак, Бакара сүрөсүнүн 87 аятынын аяк тарабындагы маанисинде Аллах ушундай дейт. Бирок качан гана силер бир пайгамбар келип, силердин напсиңерге жакпаган, жыргалчылыгыңар үчүн кызмат кылбаган өкүмдөр алып келсе, текеберленип, кайбирлерин жалганчыга чыгарып, ал эми кайбирлерин өлтүрүп саласыңарбы? Башкача айтканда, Аллах бул жерде напсилерине жакпаган өкүмдөрдү алып келгени үчүн кээ бирки пайгамбарларын жалганчы дешип, ал эми кээ бирки пайгамбарларын өлтүрүп салуудан да кайтпаган жөөттөр тууралуу айтып жатат. Демек, биз динди карманып аткан кезде напсиге жаккан гана тарабын кармансак, же напсибизге жакпаган тарабын ар кандай шылтоолорду айтып карманбай койсок, анда биздин абалыбыз жогорудагы наалатталган жөөттөрдүн абалына окшоп калат экен. Кудай сактасын. Ал эми Бакара сүрөсүнүн 208 аятында болсо Аллах бизге ушундай дейт. Эй ыйман келтиргендер, исламга толук киргиле. Шайтандын кадамдарын ээрчибегиле, себеби ал ачык бир душман. Башкача айтканда, бул аятта Аллах: эгер чындап мусулман болсоңор, анда ислам динини толук кирип, толук кармангыла. Башкача айтканда, жаккан жагын карманып, жакпаган жагын таштап салбагыла деп айтууда. Динге толук кирбөө, напсинин каалоосуна карап кирүү, бул шайтанды ээрчигендик деп эскертүүдө аят. Хашр сүрөсүнүн 7 аятынын аяк жагында Аллах ушинтип буйрат. Пайгамбар силерге эмнени берсе ошону алгыла. Эмнеден тыйса ошондон тыйылгыла. Аллахтан корккула. Анткени Аллахтын азабы катуу. Демек, пайгамбар уруксат берген нерсени аткарып, уруксат бербегенинен тыйылуу чыныгы момундук касиет. Антпесек, аяттын уландысында Аллахтын азабынын катуулугу эскертилүүдө. Ал эми Румайса разияллаху анха энебиздин өрнөктүү өмүрүн карасак, ал дайыма динди напсине ылайык эмес, тескерисинче Аллах үчүн толук буйрулгандай карманып келген. Демек, азыркы күндүн сыноосунун
биз сыналуучуларына Румайса разияллаху анха энебиз улуу өрнөк болуп бере алат. Дайыма ар бир ишти баштаардан, ал бир сөздү айтаардан алдын бул иштен же сөздөн Аллах ыраазы болобу же нааразы болобу деген суроого жооп тапканга аракет кылышыбыз керек. Бул чыныгы момундук касиет болуп саналат. Румайса разияллаху анха энебизден Аллах ыраазы болсун. Бейиште бул энебизге жолугууну насип кылсын. Бейиш нуру.